Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. Адаттагыдай эле жумалык жаңылыктардын топтомун айтып кетели. Андыктан биздин ишмердүүлүгүбүздү колдойм десеңиздер, каналга катталып, лайк басып, комментарийга өз оюңузду калтырып, башка группалар менен бөлүшүп коюңузду дагы сунуштайбыз. Бул жумада мекендештер эң жакшы жана маанилүү жаңылык бул рубльдин курсу көтөрүлдү. Азыркы учурда рубльдин курсу Центробанктын курсу менен алганда 1-1 болду. Бул дагы жөн-жөндөн келип чыккан эмес. Владимир Владимирович Путиндин указынан кийин өзгөрүлдү. Рубльдин курсу дегеле эмнеден көз каранды жана кантип өйдө ылдый болуп атат. Ал жөнүндө биз видео тартканбыз. Каналга кирип, ал видеону көрүп алсаңыздар болот. Эскерте салсак, Кыргызстанга акча котором десеңиздер, орустардын Астрацент системасы менен Кыргызстанга которсоңуздар болот. 1,5% менен үйүңүздөрдө отуруп, Сбербанктан которуп, Кыргызстандан акчаңызды алып алганга мүмкүнчүлүк бар. 16 ноябрь күнү КМШ мамлекеттеринин парламенттер делегациясы Кыргызстанга, Бишкек шаарына КМШ мамлекеттеринин парламенттеринин арасындагы күзгү ассамблеясына учуп келишти. Ага карата Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин төрагасы Валентина Матвиенко да келип, ал Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуу өткөрдү. Бул жолугушуу, мен ойлойм, Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын мамилесин чыңдап, биздин мигрант мекендештерге дагы бир канча жеңилдиктерди алып келиши мүмкүн. Андан сырткары Валентина Матвиенко Кыргыз мамлекетинде улуу атамекендик согушка катышкан кыргызстандык 400 миңден ашык жарандын архивдик данныйлары берилди. Ал данныйларга карата бизге көпчүлүк улуу атамекендик согуштагы мекендештерибиздин эрдиктери ачыкталышы мүмкүн мекендештер. Мекендештер, жалпыңыздарга маалым болгондой эле көпчүлүк учурдан бери Россия Федерациясы өзүнүн ич аралык мамлекеттик кызматтарыны электрондоштуруу аракетини жасап атышат. Ага карата 2024 жылы популярдуу болгон госуслугу приложениясы мигранттарга кандай жеңилдиктер же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Алардын эң эле биринчиси бул ИНН. ИННди 2024 жылы госуслугадан оформлять этип, эгерде жоготуп алсаңыздар, ошол жактан ИНН номериңиздерди билип алуу мүмкүнчүлүгү күтүлүүдө. Андан сырткары ДМСти дагы госуслугадан оформлять эткенге ошол жактан алууга мүмкүнчүлүгү күтүлүүдө. Негизги маалымат бул жумушка орношуп атканыңыздарда работодатель сиздердин уведомление о принятии на работу деген кагазыңыздарды лично МВДга 3 күн ичинде алып барыш керек болчу. 2024 жылы ошол работодательдер уведомленияны госуслуга аркылуу берип коюу мүмкүнчүлүгү болот деп күтүлүүдө. Бул маалыматтар көптөн бери тастыкталып келип атат. Андан сырткары регистрация боюнча дагы көп маалыматтарды чыгарганбыз. Госуслугадан регистрация кылганга мүмкүнчүлүк көбөйдү деп. Бул закондордун, мыйзамдардын баары 24 жылдын башынан баштап госуслуга кызматында жакшы иштеп берүүсү күтүлүүдө мекендештер. Эмнеси болсо дагы, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын бийлиги электрондоштуруп, беспорядок болгон, хаос болгон Москва шаарында айрыкча мигранттардын арасында порядокко келтирип, бир тартипке келүү кыймыл аракетин жасап атканы баарыбызга эле көрүнүп турат. Бара-бара мен ойлойм, бул жеңилдиктер, бул жакшы жаңылыктар же болбосо бул тартип кыргыз мекендештерге туура, глобалдуу алганда туура таасирин берет деп ойлоймун. Андыктан мекендештер, эртени кеч кылбай госуслугу приложениясыны көчүрүп алып, ал жакка каттоодон өтүп коюңуздарды сунуштайбыз. Анткени бара-бара Россия Федерациясында, мен оюмча, госуслуга тармагынан бардык эле ички мамлекеттик кызматтар аткарылып калат. Мекендештер, мен Сираж Адилов көп жылдан бери YouTube тармагында кыргыз элине мекендештерге туура маалыматтарды жана юридикалык суроолорго жооп берип, кызмат кылып келем. Эгерде менин ишмердүүлүгүмдү колдойм дей турган болсоңуздар, лайк басып, видеолорду, каналыбызды башкалар менен бөлүшүп, комментарийга өз оюңузду калтырып кетиңиз. Анткени комментарийга жазылган сын пикирлер биз үчүн дем күч болот жана кетирген каталарды оңдоп, алдыга карай жылышыбызга себепчи болот. Жумалык, апталык жаңылыктар рубрикасын баштаганбыз. Ошонун негизинде азыркы учурда жаңылыктарды айтып жатабыз. Анча-мынча катачылыктар болсо көңүлгө албай, биздин каналды, менин ишмердүүлүгүмдү колдоп коюңуздарды суранабыз. Кийинки аптада, кийинки жумада жолукканча саламатта калыңыздар.